Салам достор, бүгүн сиздер менен блинчиктин рецептин бөлүшүп кетейин. Менден көп айымдар сурайт, кандай болгондо жумшак жана бүртүкчөлөрү көп блинчик бышырсак болот деп. Бизге алгачынан 3 жумурка керек келет. Андан соң шекер, андан кийин туз, кичине эр азыркы салып алып, өсүмдүк майын коюп, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин 1 кружка сүттү коюп, жакшылап аралаштырып, андан кийин унду электен өткөрүп салып, баардыгын аралаштырабыз. Аралаштырып бүткөндөн соң бизге 1 кружка кайнатылган суу керек. Ага 1 аш кашык соданы салып, жакшылап аралаштырып, үстүнө куюп алабыз. Баардыгын жакшылап аралаштырып алгандан соң кызып турган сковородканын үстүн бир аз майлап, андан кийин бышыра баштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле кызыл, бүртүкчөлөрү көп жана жумшак блинчик болду. Сиздерге жагымдуу маанай каалайм. Каналга катталганды унутпаңыздар, ушундай рецепттер менен бөлүшүп турам.